Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен пияздан котлет жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач бычактын жардамы менен пиязды майдалап туурап алабыз. Канчалык майда болсо, ошончолук жакшы болот. 100 грамм манный крупаны коштум. Кезеги менен 2 жумуртканы салдым. 1 чай кашык туз, жарым чай кашык кара мурч жана 2 дана сарымсак керек болот. Кашык менен жакшылап аралаштырабыз. Сковородкага салып, кезеги менен бышырабыз. Жакшылап кызартып бышыруу керек. Мына биздин пияздан жасалган котлетибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Бизге катталыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Саламатта калыңыздар.